Кыргыз эли 19-кылымдын экинчи жарымынан 20-кылымдын башына чейин падышалык Россиянын жүргүзгөн колониалдык саясатынын күчөтүлгөн кысымына, аша чапкан теңсиздигине жетеп чыдамы кеткенде азаттык үчүн көтөрүлдү. 1916 жылкы көтөрүлүш аны аркалаган улуу үркүн кыргыз элинин тагдырындагы эң оор сыноо болду. Жана тарых маалыматтарында мынчалык деңгээлдеги чоң жоготуулары буга чейин болгон эмес. 1916 жылкы көтөрүлүш. Түркістан крайы Россия империясынын колониясы катары аскер күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп, крайды башкарган генерал-губернатордон баштап төмөнкү участкаларды башкарган приставтарга чейин аскер адамдарынан дайындалган. Түркістанга Россиянын жасоолдору атынган казак орустарды жөнөтүшүп, эбегейсиз жер аймактарын бөлүп берүү менен аскер хуторларын түптөшкөн. Борбордук Россиядан 1861 жылы крепостнойлук укук жоюлганда жерсиз калган сел-саяк жакыр адамдарды көчүрүп келип, аларга жетишинче айдоо жер аянттарын көтөрүм акча берип, 15 жылга салыктан бошотушкан. Ошундай шарттар орус украин келгиндеринин агымын күчөтүп, орус айылдары жылдан жылга көбөйө баштаган. Жана мындай айылдардын көбү Жети Суу областына туура келген. Коопсуздукка шылтоолоп, падыша өкмөтү бул келгиндерди да куралдандырган. Буга генерал Градиковдун Түркістандагы ар бир жаңы түзүлгөн орус кыштагы орус армиясынын батальонуна тең келет деген атактуу сөзү далил болот. Генералдын бул айтылган сөзү Түркістандагы падыша бийлигинин урааны болуп калган. 1916 жылы Биринчи дүйнөлүк согуштун мезгилинде Россиянын карамагындагы славян эмес жана христиан динин тутунбаган улуттардан инородцы деген ат менен 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектерди согуштук коргонуу курулуштарына тартуу боюнча падышанын жарлыгынан кийин Түркістан крайынын чыдамы кетип, эзилип турган жергиликтүү эли көтөрүлө баштаган. 1916 жылдын июль-октябрь айларындагы бул окуяга ошол мезгилде Түркістан крайында жашаган 10 миллионго жакын түпкүлүктүү элдер толкундоолор түрүндө же ачык куралдуу көтөрүлүшкө катышкан. Бирок өзгөчө куралдуу көтөрүлүштүн очогу Жети Суу областындагы Пишпек, Пржевальск, Верный, Жаркент уездеринде болду. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү бул кыргыз элинин тарыхындагы көтөрүлүштөрдүн туу чокусу болуп эсептелет да. Кыргыз элинин тарыхында мындай боштондук көтөрүлүшү ошол мезгилге чейин эч убакта болгон эмес. Мына ошол колониалдык доордо бул көтөрүлүш бекер жеринен, жөнөкөй эле жерден чыккан эмес. Мунун көптөгөн өбөлгө себептери, шылтоосу бар да. 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап кыргыз жергеси акырындап Россия империясынын колониясына айлана баштаган да. Мына 1855 жыл, 1916 жылдардын аралыгында кыргыз эли таза типтеги колонияга айланган. Башкача айтканда, Россия империясынын толук кандуу саясий, экономикалык жактан алып караганда колониясы катары эсептелип калган да. Мына ошол мезгилдерде Россия империясынан кыргыз жергесине 5 агым менен бул жака переселенцы көчүп келгендер болгон да. Мына биринчи келгиндер 1868 жыл келе баштаган. Келип кыргыздын мыкты жерлерине акырындап отурукташа баштаган да. Мына ошол 1868 жылкы башталган процесс ошол көтөрүлүш башталганга чейин 5 этапка бөлүнөт. Эң акыркы этабы 1912 жыл. 12 жыл башталып, ошо 16 жылга чейин улана берген. Мына ошол мезгилде Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк жерлери колонисттердин колуна өткөн. Өзгөчө мына Түндүк Кыргызстанды ала турган болсок, Түндүк Кыргызстанда жайгашкан 2 уезд, Пишпек уезди, анан Пржевальск уезди. Жети Суу областына киргенбиз. Ушул Пишпек, Пржевальск уездинде жайгашкан кыргыздын эң мыкты жерлеринин бардыгы ошо колонисттердин колуна өткөн. Мен бир цифраны айтайын. Өзгөчө мына Пржевальск уезди Ысык көлдүн аймагында жайгашып, Ысык көл өрөөнүндөгү эң мыкты жерлер мына ошолордун колуна өткөн. Статистикага таянсак, ошол мезгилде 20-жылдын башында Ысык көл Пржевальск уездинде жашаган келген орус калкынын саны болгону 24% түзгөн. Мына ошол 24% калк 67% кыргыздын мыкты айдоо, суга ылайыктуу жерлердин бардыгын өз колдоруна алып алган да. Кыргызды илгертен көчмөн калсыңар. Так, силер жер иштеткендерди билбейсиңер, жер иштеткенди. Ошондуктан мына силерге деп баягы күздө, кышто
тоого жакын жерлерге акырындап сүрүп жүрүп отурганда, даже ошо көтөрүлүш башталардын алдында мына ошол Караколго жакын жайгашкан түп өрөөнүндө дин кызматкерлерине арнап 1,5 миң гектар жерди ошол жанагы монастырь деп коет, мына бүгүнкү күндө да бар, ошолордун карамагына өткөзүп берген да. Ошо 1,5 миң гектарды ээлеп жүргөн кыргыз эли өз жеринен дагы кол жууган. Башкача айтканда, кыргыз калкы жер суу ресурстарынан толугу менен кол жууган десек болот. Өзгөчө бул мына ушул биздин Түндүк Кыргызстанда, Пржевальск жана Пишпек уездеринде. Ошол эле колониалдык доордо кыргыз эли акырындап жүрүп отуруп, ошол 20-жылдын башында экинчи сорттогу адамдарга айлана баштаган. Албетте жанагы колонизаторлор колунун келишинче боореки өзүнө баш ийдирилген элдерди эксплуатациялап, алардан байлыктарын ар кандай жолдор менен алып кетип, ошентип турганда, бул дагы ошол өбөлгөлөрүнө жатат. Дагы бир өбөлгө ошол эле борбордук бийлик. Борбордук бийлик дегеним ошол Санкт-Петербург, Ташкент, Туркестан генерал губернаторствосу, анан жергиликтүү бийлик. Жергиликтүү бийликте эки бөлүнүп калганда, жана уездер колонисттердин талабын ачык талашкан. Анан ошол эле мезгилде кээ бир кыргыздын белгилүү манаптары, болуштары, бийлери дагы ошол бийликке кандайдыр бир деңгээлде жагынуучулук, кээ бирлери деп атам да мен, жагынуучул саясатты жүргүзгөн. Мына ошолордун өзүм билемдик саясаты да. Кандай кааласа ошондой калчап, кыргыз элинен жанагыдай эзүүнү күчөтө берген. Мына ушундай өбөлгөлөр 16-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн чыгышына өбөлгө болуп эсептелет да. 1914-жылкы биринчи дүйнөлүк согушка Россия активдүү катышып, согуш муктаждыгына деген шылтоо менен мурда кыргыз элине салынып келген салыктын түрлөрү жылдан жылга көбөйө берген. Согушка шылтоолоп жер салыгы, жан башына салык көбөйгөн. Согушка деп реквизиция башталып, мал мүлкүн ала баштаган. Согуш мезгилинде ун азыктары, кездеме жана башка буюмдардын баасы 6 эсеге чейин кымбаттап, кыргыз элинин жашоосун кескин түрдө начарлаткан. Мындан сырткары орус украин келгиндерин аскерге алып кеткенде, алардын үй бүлөлөрүнө жардам бересиңер деп чарбаларына акысыз жумушка салган. Жол куруу, көпүрө салуу жана башка жумуштарды да кыргыз элинин мойнуна жүктөгөн. Мына ушундай оор шартта падышанын 1916-жылдын 25-июндагы жарлыгы көтөрүлүштүн чыгышына түрткү болду. Кыйналып, кысталып турган кыргыз эли тизме түзүлө баштаганда, падышанын жарлыгына, колониалдык изүүгө каршылык көрсөтүп, ар кайсы аймактарда көтөрүлүшкө чыгышты. Ошол кезде Кыргызстандын аймагы 4кө бөлүнүп, Түркистан крайындагы Фергана, Самарканд, Сырдарья, Жети суу областтарына караган. Алгач Хаджентеги толкундоолорго уда азыркы түштүк Кыргызстандын аймактары кирген Ош, Андижан, Кокон, Маргалаң, Наманган уездериндеги кыргыздар, кыпчактар, өзбектер падышанын жарлыгына каршы көтөрүлүп, болуштардын түзгөн тизмелерин тартып алып өрттөшкөн. Оштогу Сулайман тоонун жанында кыргыз, өзбек жана башка улуттардын өкүлдөрүнөн 10 миңге жакын киши жарлыкка каршы нааразылыкка чыгышкан. Жергиликтүү колониалдык бийликтер шаарларда турган аскер гарнизондордун күчү менен толкундоолорду басканга жетишкен. Түштүктө чыккан толкундоолордон кийин түндүк аймакта жашаган кыргыздар көтөрүлүшкө даярдана баштаган. Тарыхчы Белек Солтоноев Кызыл кыргыз тарыхы деген эмгегинде кыргыздын эл башчылары казактын жакшылары менен байланышып, көтөрүлүшкө даярдык көрүшкөнүн жазып калтырган. Көтөрүлүшкө даярдык көрүүдө белгилүү манаптар, болуштар, бийлер жашыруун жыйындарды Пишпекте, Ысык Атада, Кочкордо, Гегетиде, Кеминде, Пржевальскиде жана Барскоондо өткөрүшөт. Жыйындарда тизмени түзүп берсек, күчкө толуп турган жигиттерибизди орук жумуштарына жөнөтсөк, кыргыз эли ого бетер кыйналабыз. Эмне кылыш керек деген суроону коюшуп, жыйынтыгында көтөрүлүшкө чыгыш керек деген чечимге келишкен. Арасынан айрым бир кыргызга таанымал инсандар көтөрүлүшкө каршы чыккан. Бирок ал маселелер ошол жашыруун жыйындарда талкууланган. Белек Солтоноев казак-кыргыз көтөрүлүштү баштап, тигил жактан өзбектер жана башка элдер жалпы көтөрүлүп, ылажысы келсе колонисттерди Түркистан крайынан сүрүп чыгарабыз деген маселени да коюшкан деп жазат. Көтөрүлүш Кыргызстандын түндүгүндө кыргыз менен Жети суудагы казактардын ортосунда байланыш болуп, бир учурда көтөрүлүштү баштайлы деп чечишкен. Анан 3-4 августтарда Алматынын тегерегиндеги казактар, 5 августта дагы Кызыл бөрк болуштугунун ошо казактар дагы көтөрүлүшкө чыккандан кийин Кемин өрөөндөгү Коңур жайлоосуна казактардан чабарман келип, биз орус колонизаторлоруна каршы күрөштү баштадык. Эми силер да чыга бергиле дегенден 6 август күнү
16-жылы Кемин өрөөнүндөгү Атаке, Сарыбагыш 2 болуштук болгон. Мына ушул 2 болуштуктун эли биригип туруп, Кичи Кемин өрөөнүндө жайгашкан казак орустардын ошол кезде негизделген кыштагы Самсоновканы камоого алышкан. 7 август күнү кийинки эле күнү Чоң Кемин өрөөнүндөгү Новороссийка, азыркы Шабдан кыштагы кыргыздар тарабынан курчоого алынып, ошол мезгилде алар мына ушул кырдаалды пайдалануу менен жердин баарын тартып алган, орус кулактарын, келгиндердин баардыгын жеринен сүрүп чыгууну эң биринчи максат кылып койушкан болчу. Массалык чыгуулардын башталышы менен алардын башына Султан Далбай уулу, Белек Солтоноев, Мөкүш Шабдан уулу, Узун Ээг Алыке, Алымкул Табылды уулу дегендер жалпы элди көтөрүп, эки орус кыштагын Кемин өрөөнүндө жашкан кадимкидей курчоого алып турушканда, мына ошол кезде көлдү карай курал жарак тараткан 7 араба орустан аскерлердин коштоосунда кетип баратат деген кабар угуп, мына ушул курал жарак тартып алуу үчүн Шабдан Баатырдын жакын эле туугандары Төлө Ажынын уулу Ибрайым деген өзүнүн жигиттери менен барат дагы көк мойноктун астынан буктурма кылып туруп, 7 араба келатканда астыңкы атты жана орустун аскерин атышкан. Мына ошону аткандан кийин алар тыгын болуп калып кача албай, жанагы буктурма уюштурган кыргыздар Ибрайым башында тургандар келет дагы ошол жерден 7 арабадан 178 мылтык, 30 миңден ашык окту олжолоп алышкан. Көлдүк кыргыздарга бир тобун бөлүп берип, ок дарылар менен өзү менен 50 мылтыкты ок дарысы менен алгандагы кайра Чоң Кеминди көздөй кайтып келип, мыкты мергенчи деген адамдардын баарын куралдандырып, ошону менен шыктанышкандагы эми Кудай буйрса бу Самсоновкадан орус казактарды толугу менен кууп чыгабыз деген. Бирок ушул учурда Пишпектен бул жактан, анан кийин Алматыдан кошумча жазалоочу күчтөр келип калган. Күчтөр келгенде алар Самсоновкадан кыргыздар сүрүп, кыргыздар Көкжон деген жалпы кичинекей бөксө тобу бар, Кичи Кеминдин үстү жагында жол булактан ары мына ошол жерден алар ыңгайлуу позицияны ээлешип, кадимкидей жазалоочу күчтүү куралданган жазалоочу отряддарын жакын келтирбей аткылап, ошол күнү бир топ орус аскерлери өлүмгө учураган. Ошолордун ичинде алардын 100 башысы дагы өлгөн адамдарын алганга дагы алдары келбей, артты көздөй качкан боюнча Самсоновкага кирип кетишкен. Ошондо кыргыздар келгенде жанагы 100 башынын аскердик тала сумкасынын ичинен 7 суу аскер губернатору Фольбаумдун жазган буйругун таап алышкан. Белек Солтоноев өзү орус тилинде окуй билген сабаттуу кыргыздын алгачкы тарыхчыларынын бири. Ошол катты алып окуганда Фольбаумдун ушул 7 суудагы Пишпек уездиндеги Атаке, Сарыбагыш болуштугундагы көтөрүлүшкө чыккандарды тып-тыйпыл кыргыла деген. Мына ушуну уккан кыргыздын жигиттери ого өтөр ар намысына келип, 6-сында башталса 20 августка чейин дээрлик эч жазалоочу отряддарды өткөрбөй, алар менен бетме-бет атышып, салгылашып турушкан. Пишпек уездинде Беловодск, Токмок жана Пишпек участкалар болгон. Чоң Кеминде жана Кичи Кеминде чыккан көтөрүлүшкө дароо эле Токмоктун тегерегиндеги болуштуктар кошулушкан. Өтө кандуу, каргашалуу окуялар Беловодск участкасында болгонун 1916-жылды терең изилдеген белгилүү тарыхчы Кушбек Үсөнбаев Беловодскидеги толкундоолордо 1140 кыргыздын өмүрү кыйылган деген так цифраны атаган. Элдик кыймылдар Пишпектин тегерегиндеги болуштуктарда да болгон. Булардын планында Пишпек шаарына кол салабыз деген аракеттерди кылышкан. Бирок ал даярдыктар ишке ашпай калган. Себеби Тынаалуу уулу Чолпонкул сыяктуу бир топ манаптар бейтараптыкты карманып, элди орустарга каршы чыкпоого үндөп токтотуп калган. Тайнемдин колунда чоңоюп калдым. Ошо тайнем үркүн убагында жаш келин экен. Ошо айтып берген эсимде да. Анан бу жерде Каралдөбө деген тоонун үстүндө дүрбү салып, ошо айылдын мергенчиси экен, жана түтөтмө мынтыгы бар экен. Токмокту көздөй чүй өрөөнүн карашып, атчандар эле чаңдап келатат Токмок жактан деп. Бул кимдер болду экен деп дүрбү салса, күндүн нуруна чагылышып, жана шапке, казактардын шапкеси мындай козырёгу орусча айтканда.
ошо күнгө чагылышып кеткенде ай бул орустар экен деп анан элдер үркүп кегетинин ичине бул капчыгайга кире катышкан. Ушул жерде жан сакташып Кытайга кеткени Кытайга кетип, биздин айылдагы ушу менин тайнемдер ушул жака качып, канча түтүн билбейм, элдер мал жандыгы менен ушул жака башын калкалап ушул капчыгайдын ичинде аман калганбыз деп айтчы. Анан тарып айдаган жерлери бар экен. 3 бойго жеткен жигиттерди 3 ат мингизип, ошо тарыны көрүп келгиле деп ылдый жиберген экен. Ошо кетиши ошо ойдон жок дейт. 4-5 күн өткөндөн кийин анын артынан кишилер жиберсе, ошо жана станция Ивановкадан өйдө жагы, жана Аксай деген айылдын ылдый жагындагы талаада бактын түбүнө ошо жерде тарыны көрүшүп, тамактанып жаткан жеринде ошо казактардын отряды келип, ошо жерден кармашышып, өлтүрүп кетишиптир. Бирөөсү качыптыр, аны кара кушуна атып, 1,5 километрдей качкан окшойт, ошо тарынын ичинде калыптыр. Ок жеп. Бирөөсүн болсо ошо жаткан жеринен эле кылыч менен чаап кеткен экен. Ошентип 3 кишиден айрылдык. Ошондон биздин тукумубуз кыйылды деп ошо тайнем ыйлап калчы. Мына Чүй өрөөнүндөгү көтөрүлүштүн жүрүшүндө өтө активдүүлүктү мынакей Кемин өрөөнүндөгү, Беловодскийдеги, анан Токмоктун тегерегиндеги көтөрүлүштүн жүрүшү бул тарых илиминде такталган архивдик даректердин негизинде, булардын тегерегинде айтсак, бул Токмок шаарын алабыз деп көптөгөн миң колдон турган кыргыз көтөрүлүшчүлөр көп иш аракеттерди жасаган Токмоктун тегерегиндечи. Мына ошол иш аракеттерге Кошкор өрөөнүнөн Канат хандагы Кошкор тараптан шамшын ашып келип, ушул Токмокту алабыз деп бир нече жолу аракет жасап, бир нече жолу штурм жасашып, бирок ал штурмдар ийгиликке жетишкен эмес. Канат хан колун баштап, шамшынын белин ашып, Чүй өрөөнүндөгү болуштуктардын көтөрүлүшкө чыккан элине барып кошулат. Токмокту жакшы куралданган 520 аскер келгин орустар коргоп турушкан. Көтөрүлүшчүлөр Токмокту 13-22 августта 5000 кол менен камоого алып, 22 августта Пишпек жана Верныйдан кошумча аскерлер жардамга келгенде чегинишкен. Ташкенттен дагы кошумча күчтөр келе баштаганда, Токмоктун айланасындагы көтөрүлүшкө чыккан эл Кочкорду карай качкан. Токмок шаарынын бер жагында Дөңарык деген айылда Медермолдо деген болгон. Токмокту камалоого катышкан жаш жигит болгон экен, 16 жашта ат минип алып. Медермолдонун небереси бар экен. Ошо чоң атам көп сөз айтчу эле дейт үркүн жөнүндө. Канат хан келип, экинчи жолу кан шайлашыптыр. Анан Токмокту алабыз деп жөнөп калдык дейт. Анан алардын астында чоң молдолор келип жыйын өткөрүп, алар да сүйлөдү дейт. Эч коркпой аттаңла, бир жан деген аманат, Аллахка беребиз. Аллах үчүн капырларды кууш керек жерибизден. Жерибизди бошотушубуз керек деп аябай катуу үгүттөдү дейт. Анан ошентип үгүттөп алып эл дүрүгүп анан жөнөдүк дейт. Жөнөгөндө ким кандай болуп басып бараткандарын, ат менен бараткандарын кабактарына чейин сүрөттөп атам айтчу эле дейт. Ал бир кебетелерин сүрөттөп турса, теме манас сүрөттөгөндө айтып берчү эле дейт чоң атам. Анан Токмокту тегеректеп курчап, атыш чабыш болуп, түтөт менен мылтыктар менен атканда орустар ар жактан барданке менен ата баштайт. Орустар Токмокту карагайлар менен курчап алып дейт. Курчаган карагайлардын арасынан атып, анын терзелерин атып атты дейт, кыргыздар жолотпой. Ошентип Токмокту 3 күн камалап, ала албай кайра тартып, анан акырында Кочкорго өтүп кетип, эми Көкүнбайдын колу менен кошулушуп, кайра аракет кылабыз деп Кочкорго түшүп кеткен болчу деп. Ошону унукканым бар эле. Токмокту алабыз деген 10 күндүк курчоодон кийин Чүй боорундагы улуттук боштондук кыймылы акырындап төмөндөгөн. Төмөндөшүнө себеп колониалдык бийлик тез чара көрө баштаган. Көтөрүлүш башталганда падыша өкмөтү Түркистанда 2-чи фронт ачылды деп мүнөздөшкөн. Ошол себептүү көтөрүлүштү басуу максатында 1-чи дүйнөлүк согушта аракет кылып жаткан аскердик бөлүктөрдү, Россиянын башка аймактарында резервте турган регулярдуу полкторду, казак орустардын жүздүктөрүн Түркистанга жөнөткөн. Аларга бияктагы казак орустар, куралданган келгин орустар кошулуп, Чүй аймагындагы көтөрүлүштү басууга жетишкен. Көтөрүлүш басылгандан кийин Чүй жана Кемин өрөөнүндөгү көтөрүлүшчүлөр Кочкор жана Ысык көл аймагына оогон. Кочкор өрөөнүндө көтөрүлүштүн башталышында Кочкор эли өзлөрүнүн болуштуктары боюнча көтөрүлүп чыккан, Кочкордо белгилүү болгондой Сарбагычтын темир же болбосо Черекчи бутагына кирген урулары Канат ыбыкы уулун ошол көтөрүлүштүн башчылыгына хан кылып шайлашкан. Бул жерде айта турган нерсе, хан деген түшүнүктү алганда, көбүнчө адамдар бул хандар азыркы мамлекет башкарган башкаруучулар катары, мамлекет хан катары кабыл алышат. Жок, бул жерде түшүнүк ошол көтөрүлүштүн ханы деген ошол көтөрүлүш кылып аткан адамдардын башкы жетекчисин шайлашкан. Кадимкидей алар хан дешкен жетекчи катары. Бул жерде
көтөрүштүн бир эле жетекчиси эмес, жерлердин баарында ушундай хандарды көтөрүшкөн. Аларды атап айтсак, мисалы үчүн Кеминде болгон көтөрүштүн башчысы катары Шабдандын баласы Мөкүштө хан көтөрүшкөн. Тоңдун саяк уруулары менен Ысык көлдүн тескейиндеги кыдык урууларынын эли биригип, ошол Тоңдук Батыркан Райымбек уулун хан көтөрүшкөн. Ал эми түптөгү уруулары болсо Батыркан Ногоевду хан көтөрүшкөн. Кочкордун чыгышындагы болуштуктар да козголуп, Түлкү уулу Тезекбай жана Шыгай уулу Дөөлөткул баштаган көтөрүлүшчүлөр бир нече күндүк курчоодон кийин Столыпино селосун, азыркы Кочкор кыштагын басып алышат. Жумгалдын чыгыш тарабындагы эл Чыны уулу Көкүмбайдын башчылыгы менен азыркы Куйручук айылынын аймагында жайгашкан келгин орустардын Белоцарский кыштагын басып алышат. Мен чоң атам айтып берди, казыркы балыкчы деген мурунку кыргыздар атап койчу экен, Көтмалды деп. Ошол эке казак орустар келип, анан казак орустар ошол жазалоочу отряд дейт да, Көтмалдыдан чыгып, анан Орто Токай аркылуу бул Үмүталынын ороозуна келишиптир. Ал бул жерден деги Кара Күнгөйдөн тартып тетиге Соңкөл завкосуна чейинки элди бул Надырбектер деп коет экен да. Анан кийин ушу Надырбек эл ошол чогулуп алып өздөрүнчө кеңеш курушкан экен да. Кой, булар мындан ары өтүп, Долоон аркылуу тиги Сөөк, Торгарчактарды, ашууларды бөгөйт экен. Бул кыргыздар Кытайга карай бет алып качат экен деген, ошону качырбаска аракет кылып келген немелер экен деп түшүнүшкөн экен да, мындай айтканда. Анан ошону менен эле бул Надырбек эли чогуу кеңеш курат да. Кеңеш куруп анан эмне кылалы? Эми муну ушул жерден жоготолу дешкен экен. Жоготол деп бардыгы чогулуп алып анан бу Үмүталынын короосун карай бет алышкан экен. Ошол көбөгөн саяркылуу барышкан экен. Анан батыш тарап жагынан 200гө чукул атчан болуп дейт. Анан кийин Үмүталынын короосуна кыскасы чабуул койду. Чабуул коюп, асты жакындап калганда ушу 100-200 метрге жеткенде эле жанагы байза дуалдар, жанагы момо томолок менен кылган ошо байза дуалдарды казак орустар тешкилеп, баягы мылтыктын кундагы менен уруулап эле анан кийин мындай ойлоп түшүп калды дейт. Анан ошол жерден тарсылдатып аттылап киришти дейт. Анан Кудайбектин салбасын тарса-тарс, анан асты жактан кыйкырышты дейт, артка качалык депчи. Анан ошону менен артка кайра кайттык дейт, кайра качып, бири 10-15 атчаныбыз ошол жерде ат баты, ат өлүгү бар дейт, киши өлүгү бар дейт. Андан качып эле анан кийин бери кайра көбөгөн сайга салышыптыр. Негизи ошол бат атары мылтыктар менен аткылашты дейт. Мындайча айтканда 5 атарда ошо. Надырбек эли ошондон үркүп биягы Сарыбулак аркылуу, андан биягы Көлкөк аркылуу, Көлкөктүн ашуусун ашып Каракыжурга түшүшкөн. Муунан тиги Сарыбулак менен чыккандар Сарыбулак аркылуу эле тиги Жалак белди бар. Буяк жакы моңолдор аркы арык элдери Мазарлыкөк менен кетишкен. Көтөрүлүш августа жана сентябрь айынын башында Чүй Кемин аймагында, Ысык көлдүн күнгөй тескейинде, Кочкор, Жумгал, Нарын, Тогусоро өрөөндөрүндө өтө айыгышкан мүнөздө болуп, жалпысынан ошол кезде 300 миңден ашык кыргыздар жашаган аймакты кучагына алды. Куралдуу көтөрүлүш деп аталган менен кыргыздар тараптан куралсыз көтөрүлүш болду. Мыкты куралданган падыша аскерлеринен, казак орустардан түзүлгөн жазалоочу отрядтардан сүрүлгөн кыргыздар өлгөндөн калганы аёсуз кыргындан кутулуу үчүн Кытай тарапка жер которо качты. Мына бул узак жол үй бүлөсүнөн ажырап мүңкүрөп бараткан адамдарга, ата-энеси өлгөн жетимдерге, татаал ашуу белдерде калган миңдеген адамдардын өлүмүнө күбө болду. Эл үрккөндө 16-жылы атам өзү 12-деги бала экен. Обол эки орустардын солдаты келип Кочкорго ылдый карай Кочкорду көздөй эл агып баканын айрысын алып анан Кочкорго кирген экен орустардын солдаты менен согушуп, ошолорду өткөзбөй же бирдеме кылабыз деп. Анан ошондон айылдан көп адам барып айыр баканы менен. Анан алар пулемоту менен 5 атар менен аткылагандан эл кайра качып, өлгөндөн башкасы кача баштаган экен өйдө карай. Эл үркүп жөнөдү дейт. Качкан эл шашып отуруп Каражылгага барып анан түнөдүк дейт. Түнөп элдин баары эле ошол Каражылгадан да кетип атканы бар экен дейт. Келип ошол улам эле агып эле ушундай. Андан кетип суудан
жүрүп отуруп Балгартка барганда көп адамдар менен, айылдар менен анан жолугуп, жетип ошо Балгарттан чогуу көчүп, тетигил эле ак шыйрак сары жасты көздөй көздөп, жаман эчкини ашабыз деп, жаман эчкинин жолу кыйын татаалыраак болот экен дейт. Жаман эчкини ашып түшүп ошол ак шыйракты көздөй бет алдык дейт. Кечкурун Тарагайдын суусуна барып токтоп калдык дейт. Тарагай деген чоң дарыя экен дейт. Анан кантип өтөбүз болуп эле тегеренип эле эл айласы кетип туруп эле бир маалдан арабча бир тилди айтып молдолор. Ушинтип кетсек эле кечип кетебиз. Кудай сактайт, Кудай сактасын деп эле малы деле, жаны деле болгону гүл эле кирди дейт. Киргенде суу кадимкидей мындай токтой түштү дейт, агымы. Анан малдын алды, кишинин алды аркы өзгө жакындап жетип калган кезде эле суу баягы агызып ылдый карай жөнөр дейт. Бүт малы, жаны дебей, кишиси дебей эле чурулдап эле агып аркы өзгө чыкканы чыгып күн батып, берки өздө калганы берки өздө калып анан таң аткыча эле тиги сууда эле кыйкырышып чыкты дейт. Аркы өздө эле берки өздө эле амансыңбы, барсыңбы деп аккан агып кетип, ошол жерден 3 түн 2 агып кеткендей болду дейт. Малы, кишиси пөөсү болуп отуруп. Эртең менен турсак аркы өздө деле аз эле мал, аз эле киши, берки өздө бир тобубуз бар экен дейт. Жигиттер анан арканды улап тартып бая дарыяда мындай кармап өттүк дейт. Бүт кармап бирден малдан аркан килинбегени көп эле агып кетти дейт Тарагай менен. Муздун чоң жаранкаларында мал түшүп кеткен киши, жүгү менен төө, жүгү менен өгүз укмуштай болуп жөн эле жаранка толуптур деп атчу. Кээ бир жеринде ошол эле малдын өлүгү менен жаранкадан өтүп, ушундай байкуш эл катуу кырылып калыптыр. Ошентип отуруп анан сүйрөлүп отуруп Кытайга бардык дейт. Текезге, Үч-Турпанга барып калганда көп жүрөлү уйгур экен дейт. Уйгур чыгып эле малды айдап алып кийирип ушинте баштады дейт, өзү билип эле. Анан эмне кыласың дейт. Жериң болбосо, желиң болбосо, бая тозгонун тозуп калып, анан бир маалдан калмак келип калды дейт. Калмактын чоңу бир топ калмак келип анан уйгурларды сүрүп чыкты дейт. Сүрүп чыгып эле анан малыңар менен туруп эле ал бул деп эле жоошутуп, ар кай жерге бая саймалачып, үй бирдеме кылып отуруп калдык дейт. Бир ай, 2 айдын аралыгында эле калмактар кыздарды алып аялдыкка. Ушундай болуп эле анан малды алып кошулганын бербей, 1 жылга жетпей эле малдан ажырап калдык дейт. Ажырап эле анан өлбөстүн күнүн көрүп калдык дейт. Кыргыздын 3-төн 2 эле үркүндө кырылып калды деп айтаар эле. Ысык көл өрөөнүндөгү улуттук боштондук кыймылы көтөрүлүш. Бул 16-жылдагы көтөрүлүштүн жогорку точкасы болуп эсептелет да. Мына эң каргашалуу окуялар мына ошол Ысык көл өрөөнүндө жүргөн. Ысык көл өрөөнүндө көтөрүлүш күнгөй тарапта Григорьевка деген айыл жайгашкан. Мына ошол Григорьевкага, Шажановка, коңшу айылдарга кыргыздар кадимкидей кол салган. Мына ошол кол салуу көл өрөөнүнө баягы чагылгандай тез тарагандагы көлдүн күнгөйүндө жайгашкан кыргыз айылдары, көлдүн тескейинде, көлдүн жогору жагында жайгашкан ак суу аймактарындагы кыргыздар бир мезгилде көтөрүлгөн. Көлдөгү көтөрүлүштү ошол мезгилдеги көл өрөөнүндөгү белгилүү кыргыз элине таанымал манаптар, болуштар, бийлер башкарып турган. Ошол күнгөйдө башталган көтөрүлүш тез арада түп өрөөнүнө өтүп, түптөн ак сууга өтүп, андан Караколдун тегерегинде көп каргашалуу окуялар, анан Тескей аймагы. Мына Тескей аймагында бул балыкчынын ар жагындагы 2-3 айылда ошол ак суудан келген арык тукум эл жашайт. Булар ортодо көлдүк саяктар, ар жактан Кыдык эли, Бапай эли чогулуп алып, көлдөгү саяк уруусунан чыккан Батыркан Райымбек уулу хан көтөрүлгөн да. 5000ге жакын колду топтоп Караколду алабыз деп аракет кылышкан да. Бирок ал мезгилде Пржевальск шаарына жанагы Россия империясынын жазалоочу аскерлери көп келе баштагандагы жанагы топтолгон күчтү кайра артка сүргөнгө жетишкен. Көлдүн тескейиндеги жана ак суу тараптагы көтөрүлүшчүлөр кызыл суу баштаган орус айылдарын басып алышты. Айыгышкан уруштарда кан төгүүлөр эки тараптан тең көп болгон. Күнгөй жана түп тараптагы кыргыздар ошол аймактан хан көтөрүлгөн Батыркан Ногой уулунун жетекчилиги менен бир нече орус айылдарын алышып, түп поселкасын камалоого алышкан. Бирок бул мезгилдерде жазалоочу аскерлер Пишпек тараптан боом капчыгай менен Верныйдан Каркыр аркылуу келип калган. Тарыхый маалыматтар боюнча 10го жакын замбирек жана 20дан ашык пулемет болгон. Буларга келгиндерден куралган отрядтар кошулуп, кыргын сала баштаган. Алар жолунда кезиккен кыргыз айылдарын аткылап, бала чака каар жашына карабай, аеосуз кырып жүрүп олтурган.
качып бараткан көлдүн күнгөйүнүн кыргыздары түптөгү Карабаткакта орус аскерлерине кабылган. Алар менен бир нече бардан кем мылтыгы бар кыргыздар аткылашкан. Аман калган эл буктурманы айланып качып өтүшкөн. Ушул жерде гана 600дөн ашык кыргыз өлгөн. Жана мындай тобу менен болгон кыргын көп жерлерде болду. Көтөрүлүш чыгаргандар чачыранды болуп таркап, көлдүн күнгөйүндөгү жана түп өрөөндөгү кыргыздар Каркыра аркылуу Музарт ашуусун беттеп, Ак суу өрөөнүн жердегендер Сары жаздын ичи менен Кытай багытындагы ашуу төргө, Пржевальскийди алабыз деген күчтөр Тескей тарапка чегинишип, Жетөгүз тоң аймагындагылар Барскоон, Жууку, Коңур өлөң жана башка капчыгайлар аркылуу сыртка чыгышып, Кытайга чектешкен Ак өгүз, Бедел ашууларын көздөй бет алышкан. Ушул айылда бир байбиче бар эле дейт, жалгыз баласы бар экен. Аны үркүн башталып калат да. Үркүн башталгандан бу жердеки эл самсы менен аттуу жөөлү болуп бирнеки мал салын айдап эле баары жөнөгөн экен да. Анан ак байбиче абдан карып улгайып калган кез экен, анын өзү эткел, эми мен атка кантип жүрөм балдарым, силерге жүк болдум деп аябай кейиген экен да. Анан энени эч ким таштап кете албайт да. Адан атты токуп, астына дагы өбөк коюп байбичени атка мингизген экен. Андан аңгыча байкы кетип бараткан элдин артынан тарсылдаган үндөр чыгып калган экен, мылтыктуу үнү. Силер эми эптеп алаксыткыла деп жаш жигиттерди тозотко чыгарган экен да. Эл узайт, байбиче жүрө албай калат. Эптеп токтогон жерде анан акырын түшүрөт. Анан ак байбичени жалгыз таштай албай турат тиги жерде ыйлап сыктап келини. Анан мен 2 дүйнөдө ак сүтүмдөн кечтим. Мен ыраазымын, мен силерге жүк болдум. Тиги балаң көч менен кетти. Балага баргын. Берки бала болсо тозотту алгандай болот. Мен сен ошо баланы көздөгүн деп анан ыйлап сыктап бала кыйын да келини кетүүгө аргасы болот. Ак байбиче калат ошол бир жерде. Анан ошентип дагы самсып жүрүп отурган бир жерге токтогондо анан баласы келет. Баякы аялы буркурап турат. Ак байбиче гана баланча жерде калды. Атка жүрө албай айлам кетип, анан энем ушинтип калды деп анан буркурайт да аялы. Болжолдо баякы аялы айткан жерге келсе, ак байбиче ошол акыры мындай кыңайынан жатып, Кудайга жалынып аткан экен дейт. Анан баласы келет. Баласы келип анан баягы эне бала кыйын да экөө бирин-бири кучактап буркурап ыйлайт. 2 дүйнөдө ыраазымын балам мен. Баякы сөздү айтат да, ак сүтүмдү кечтим. Силерге жүк болдум балдарым. Заман ушундай болду эми. Барып эмтетиги үй бүлөңө жет, эл карандагын дейт да. Мен кантип тирүү таштап кетем? Мен у сен ак сүтүң кантип мени кечирет? Эгер бирдеме болсо мен көкүрөгүң жаздан кошо жатам. Байбиче да болбой турган, баласы болбой турганына көзү жеткенден кийин анан эптеп кайраттанат экен да, мен өлсөм дагы өлөйүн ушул деле аттанайын эми балам тиги эл карандасын дегендей кылып. Дагы арттан солдаттар келет атта. Атка мингизип алып эптеп анан жөө жетелеп жүрүп отуруп анан 1-2 коңгондон кийин баягы элге артына жеткен экен. Анан элдин баары кыйрап атат дейт мындай. Бирдеки баягы жүктөрү салган, жүктөп алган эмелер тайгаланып учуп атат дейт. Жолдо өлгөнү бар дейт. Ыйлаган балдар да бар дейт. Анан эптеп жетип, энесин ашуудан көтөрүп өткөн экен да. Падыша өкмөтү биринчи дүйнөлүк согуштагы кыйынчылыкка карабастан Түркестан крайында, өзгөчө Жетису областындагы Пишпек, Пржевальск, Верный, Жаркент уездериндеги көтөрүлүштү басуу үчүн күчтүү куралданган аскерлерди колдонду. Тарыхый статистикалык маалыматтар боюнча 15 батальон, казак-орустардын 2 полку, 33 жүздүгү, 42 замбирек, 69 пулеметту пайдаланды. Келгиндерди куралдандырып, кошумча жазалоочу отряддарды түздү. Көтөрүлүш кандуу басылып, кыргыз казактар бала бакырасын өздөрүн сактап калуу ниети менен жан айласы кылып, өлүм житим коштогон зор кыйынчылыктарды көрүп, Кытайга жер которду. 1916 жылы октябрь айында Төндүк Кыргызстандын Чүй-Бору, Гемин, Ысыкөл аймагы, Кочкор, Жумгал өрөөндөрү дээрлик кыргыздардан бошогон. 1916 жылы 16 октябрда Жетису областынын борбору Верный шаарында Түркестан крайынын генерал-губернатору Куропаткин, Жетису областынын аскер губернатору Фольбаум башында турган кеңешмеде Кыргызстандын тоолуу аймагында Нарын уездин түзүп, ал жака көтөрүлүштүн очогу болгон Пишпек, Пржевальск, Жаркент уездеринде жашаган жергиликтүү кыргыз казак улуттарын көчүрүп, жана алардан бошогон жерлерге жаңы казак-орус станицаларын түзүү тууралуу токтом кабыл алышты.
Мен кайненем 16-жылы ошо 16 жаштагы кыз экен, үлкүн болорду. Бир ай эле болуп бир үйлөнгөн. Анан илгеркилер өргө көтөрүп берчү экен да, аябай жасалгалап демел укмуш кылып. Анан ошентип келгенде бир ай болгондон кийин үркүн башталыптыр. Анан ошентип анан үркүп баягы тиги кел айтат, тияка жакын калды дегенде эле баягы боз үйүн жабууларын сыйрышып, кайнап аткан эттери ошо ойдон калып, эптеп колуна тийген тамак аштарын алып, боз үйүн жабууларынын ичине салып, төпөсүнө ишыл унааларына артып анан ошентип качып жүрүш. Нарындын чоң суусунан баягы аттарды бири-биринин куйругуна байлап, чиркештирип анан кечип, көп киши сууга агыптыр. Келин кесектери, бала бакыралы, унаалары ошондон калган анан кийин белге барышып эптеп. Барып анан жерге барганда эмтим эле Кудай жамандыкты көргөзбөсүн деп айтышчы. Өлүп жаткан андан дейт, ыйлап жатканы мындан дейт, буту ок тийип, орустар бир жактан тарсылдатып атып атат дейт, Кудай көргөзбөсүн дейт, шум дейт эле. Кийиске ороп таштап коет дейт алсыздарын. Эмне алат, алып кеткенге дармандары жок. Баласы энесин немчегин өлүп жаткандар андан бар дейт чырылдап. Анан ошентип отуруп анан кийин качып барышыптыр. Качып барган жеринде уйгурлар жашап аткан жер экен да көп, ошентип айтар эле. Анан ошол жерге барып эптеп маанектешип, жумуш жасап, оокатын кылышып, уйгурлардын кирлерин жууп, бакталарын терип, анан мындай тыңырактарын болсо тиги уйгурлар тартып алчу экен. Мен кайненем чепилдеген татынакай киши экен, анан мындай бети башына топурак сыйпап, бетин ботала кылып коюп анан иштетишчү экен. Ошонун баарын айтып берер эле. Ошентип иштеген жан багып анан кийин эркектери жылкы багып, мал багып, ошентип 2 жыл жүрүшүп бир аякта. 1916 жылы август айында Россиянын мамлекеттик думанын мусулмандар фракциясынын депутаттары Жафаров жана Тевкелевдун сунушу менен атайын комиссия түзүлүп, анын курамында падышалык бийликке оппозицияда турган Трудовик фракциясынан Александр Керенский да кирет. Алар көтөрүлүш окуялары менен жеринде таанышуу үчүн Түркистан крайындагы Сырдария, Самарканд областтарында болуп, көтөрүлүштүн негизги очогу болуп турган Жети Суу областына келбестен Ташкенттеги отчеттук документтерди алып кайтып кетишет. Түркистан окуялары боюнча атайын комиссиянын жыйынтыгы 1916 жылдын 11 сентябрында мамлекеттик думанын комитетинде билдирүү кылуу менен токтоп калат. Ушул билдирүүдөн 3 ай убакыт өткөндөн кийин гана 1916 жылдын 13 декабрында мамлекеттик думанын жабык олтурумунда Керенский падышалык бийликтин Түркистан крайындагы жазалоочулук аракеттерин сынга алуу менен доклад жасайт. Керенскийдин бул доклады коос жана күйүмдүү көрүнгөн менен өзү мүчө болгон колониалдык саясатты колдогон Трудовик партиясынын программасына каршы келген. Керенскийдин бул амалын Түркистан крайындагы жергиликтүү элге чындап жан тартуу эмес, ошол кездеги Биринчи дүйнөлүк согуштан, колониялардагы козголоңдордон, экономикалык каатчылыктан олку-солку болуп турган Россиядагы падышалык бийликти кулатуу үчүн мөөрөй топтоо ыкмас экендигин айтып чыгышкан. Чынында эле Керенскийдин чыныгы жүзү убактылуу өкмөттүн төрагалыгына келгенде ачылды. Кыргызстандык окумуштуу, тарых илимдеринин доктору Анна Зиманын эмгегине таянып, 1917 жылдын 19 апрелиндеги убактылуу өкмөттүн Ташкенттеги Түркистан комитетинин олтурумунда Кытайдан кайтып келген кыргыздар Пржевальск, Пишпек уездериндеги өз жерлерине киргизилбесин. Жаңы түзүлгөн Нарын уездинин тоолуу жерлерине, Жаркент, Верный уездеринин чыгыш бөлүгүндөгү жашоого татаал, бийик тоолуу аймактарына жайгаштырылсын деген атайын токтомун кабыл алды. Бул атайын токтом менен Керенскийдин бийлиги падышалык өкмөттүн колониалдык саясатын алымча кошумчасы жок улантты деп жазат тарых илимдеринин доктору Байболот Абытов. Бардык окуяларды өз көзү менен көргөн Кыргыздын улуу тарыхчысы Белек Солтоноев Кызыл Кыргыз тарыхы эмгегинде 1917 жылы Кытайдан кайтып келген кыргыздарды орус келгиндер топ-тобу менен өлтүрүп жатканын айтып, Керенскийдин өкмөтүнө арыздансак, 1916 жылды колуңар менен кылдыңар, эми каныңар менен төлөгүлө деген орой жообу качкын кыргыздарды өлтүрүп турган мужуктарга астыртан жардамчы болду деп жазган. Белгилүү окумуштуу тарыхчы Кушбек Үсөнбаев өзүнүн изилдөөлөрүндө Керенский башкарган убактылуу өкмөттүн мезгилинде жергиликтүү колонисттердин колунан ачкалыктан жана оорудан Кытайдан кайтып келген 20 миңге жакын кыргыз өлгөндүгүн далилдеген. Ушулардан кийин Александр Керенский ким деген суроону коюшат. 1917 жылы падыша тактан кулады дегенден тартып, март-апрель айынан тартып кыргыз келе баштайт. Бирок
көпчүлүгү Кытайда кала бергенде ал 20-жылдардын биринчи жарымында совет бийлиги кийлигишип отуруп, дипломатиялык сүйлөшүүлөр жүргүзүп отуруп Кытайдан улук сатып алып келген. Ошондо аман эсен келгени бир 70-80 миңдин ортосунда. Ошондо качкан элдин 50% кырылып калды. Бул кыргыздар үчүн өтө чоң жоготуу болчу. Анан келгендер, аман келгендеринде бир четинен совет бийлиги дайым эле кайтарып турган эмес да. Баягы өчөгүшүп калган кулактар бар да. Бир кезде анча-мынча тек жоготууга дуушар болгон. Ошолор анан чекесинен бир тобун кырып ийген. Кайра аман келген кыргыздар. Совет бийлиги жетише албай калган. Мына апрель-майда келип атса, агеси совет бийлиги жок, убактылуу өкмөт дагы керек болсо тиги колониалдык саясат улантып, бул чүй боорун өскөл ойдун кыргыздардан тазалап, бүт келгендерге бериш керек дагы, бул тынчы жок кыргыздарды нарын аймагына, ат баш аймагына тоолуу жерге көчүрүш керек. Ошол саясатты бул тиги убактылуу өкмөт дагы улантып атты. Керенскийдин өкмөтү, көрдүңүзбү? Убактылуу өкмөт. Анан кандай абалда болду кайтып келген кыргыздар. Анан 18-жылы анан совет бийлиги орногондон анан кийин совет бийлиги коргоп эптеп алгандарын алып келип, келгендердин жанын сактап, тамак аш пункттарын ачып, ашканаларды, жатаканаларды ачып, анан кийин 24-жылга карата анан барып анан кийин баягы кыргын сүргүндөн кыргыздар кутулду да. Ага чейин канчасы кырылып калды. Үркүндө казак орустар келатат дегенде баары эле көчүп, малын айдап алып эле катышкан экен. Малын айдап качып, анан кийин Баурекке Сары Жаз менен качат. Сары Жаз менен качып, анан Көй Капка барышат экен. Бийик дейт аябай, ат менен жүрө алгыс дейт. Эптеп тырмалап чыгышыптыр. Музаттын суусу бар экен, суу муз дейт, агып атат дейт. Өгүз менен агып аткан бар дейт, ат менен агып аткан бар дейт. Анан ашууда, жөн эле ашуудан ылдый карай аккан эме керегени коюп алып, үстүнө кийиз коюп, керегени байлап, анан ошону менен эптеп жырып түштүк деп ошентишкен да. Текеске бардык дейт. Анан Текеске баргандан кийин а жерде жүрүп малай болдук дейт. Эл аягы басылсын деп кайнатам болбойт дейт. Бияка көчүп келбей эле кое туралы деп эле. Болбой эле жок, бияк тынчып калыптыр. Кеңеш өкмөтү курулуптур. Элге жер берип атыптыр. Элдер там салып атыптыр деп эле кайра тартат экен. Кайра тартып, ошо баягы эле Көй Капка келишет. Анан түргөндүн ичине келип, түргөндүн ичинде туруп калат. Келсе тынч болбой эле дагы эле орустар келатат дегенде жаштардын баары карагайдын ичине качып кетет экен. Анан бир эле кайнатамдын энеси чоң боз үй менен калат. Анан чачыштууна ачкычтарды байлап алыптыр дейт. Анан келип орустар бул эмне деп кармалап көрөт экен. Ошол эле жакын жерде карагай бар экен, үйгө жакын. Иманалы деген бир кайниси ошол жерге жашынып карап турат экен. Карап турса ал киши кайраттуу киши экен. Ой, өлүңдү көрөйүн какыңар деп тилдебейбир. Тилдебейсе анан атып салыптыр. Орус атып, боз үйүн өрттөп, анан кетип калыптыр. Азыркы Кытайдын аймагына мындан 100 жыл мурун 130 миңдин айланасындагы кыргыз качып киргендиги айтылат. Бул жерде мурдатан байырлаган түпкүлүктүү кыргыздар да жашап келген. Бирок көпчүлүк аймактарында уйгурлар, калмактар, казактар жана кытайлар жашаган. 1916 жылдары Кытайдын империясы чөл аркылуу келген бул четки провинциясын тыкат кайтара алган эмес. Мерчемдүү кербен жолдорунда өтмөгү бар ашуу белдерде гана чегарачылар турган. Бирок тышкы мамилелеринен улам Кашкар жана Кулжа шаарларында Россия империясынын консулдугу турган. Ашуу белдерден аман өтүп келген качкын кыргыздар ушул жерлерде өлбөстүн күнүн көрүп, баштарын калкалаган. Ушул аймактарда калган мал мүлкүнөн ажырап, ачкалыктан кыздарын сатууга аргасыз болуп, көпчүлүгү ар кимге малай жүрүштү. Айтууларына караганда, көбү сууктан, оорудан кырылды. Падыша аскерлери ушул жерлерге чейин жетип, кыргыздарды ондоп кармап кетишти. Жана көбүн жолдон атып өлтүрүшкөн. 1917 жылдан баштап качкын кыргыздардын дээрлик көпчүлүгү бул аймактардан ар кайсыл убактарда жөө жалаңдап, аш жылаңач, татаал белдерди ашып, кайра ата журтуна кайтышкан. Ошол алаамат мезгилдери качкын кыргыздардын бул жерлерде отурукташып калгандары да болгон. Азыр алардын урмактары бир нече кыргыз айылдарында жашайт. Үркүндө келген себебибиз бурун Мекелей деген өкмөттүн тушунда атышкан экен абеле. Кыргызда курал жок. Мамлекетте курал бар. Халкы ичкериге айдап,
сен бербей атасың, мамлекетке каршы чыгып атасың деп. Ошону менен эл азып, тозуп, кыйынчылыкка чыдабагандан кийин өлгөнү өлүп, өлбөгөнү ушул жака качкан экен. Кыз кыркынды ошодон жолдон Муңгул деген бир эл талап, эчем балдарга алып, жаш балдар, кичик балдарды багып ал деп жолго таштап, ушундай кыйынчылык менен келген экен эл. Ошону менен биякта жашабадан кайта 8 жаштарымда ошо орус келип сүрөткө тартты. Мен ошо бала кезимде түштүм, атам өлүп калган, бир кичи атабыз менен. Анан ошондон кийин ошол эми Советтин эли бул деп тарткан экен. Ошо сүрөткө түшкөнүн баары кайта Кыргызстанга кетти. Анда эл жүктө эле жок, качып ары бери качып жүргөн элде эмне жүк болот, эмне мал болот, аны ошону менен кеткени кайта кетти. Азыр ошол жакта жашап атат. Калганыбыз бул жерде жашап атабыз Кытай өкмөтүндө. 16-жылдагы көтөрүлүштүн натыйжасында, үркүндүн натыйжасында кыргыз эли 200 миңге жакын азайган деген цифраны кыргыздын чыган уулу Жусуп Абдрахманов атабыз айтып жүрөт да. Ал эми казак элинин чыган уулу Турар Рыскулов 178 миңдин тегерегинде айтып жүрөт. Статистик маалыматтарга таянып. Кийинки совет доорундагы изилдөөчүлөр, элимдин дыйканы Кушбек Үсөнбаев агайыбыз 119 миң санын айтып жүрөт. Азыркы тарыхчылардан Жеңиш Туншалиев агайыбыз 120 миң тегерегинде айтып жүрөт. Кронгард деген да бир изилдөөчү бар эле, ал бир 115 миңдин тегерегинде айтып жүрөт. Бул проблеманы изилдеп көрүп, Турар Рыскулов казак элинин чыган уулу. Анын таянган Шкапский деген да бир изилдөөчү болгон. Мына ошолордун материалдарды кандайдыр деңгээлде чындыкка жакын го деген пикирдемин да. Ошол 120 миңдин тегерегинен кем эмес да. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында 1916-жылкы көтөрүлүшкө тарыхый жана саясий баа бериле баштаган. Боштондук көтөрүлүштүн жана анын кандуу басылышын изилдөө үчүн Москвадан, Ленинградтан окумуштуу тарыхчылар тартылып, жыйынтыгы менен көптөгөн илимий эмгектер жарык көрдү. 1916 жылдын 10, 15, 20 жылдыктары мамлекеттик деңгээлде белгиленип, ошол кездеги жогорку мамлекеттик кызматкерлер Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеевтер эл алдында кеңири докладдарды кылып, казак элинин чыган уулу Турар Рыскулов 1916 жылдагы көтөрүлүштү талдаган илимий эмгектерин жазган. Окуу жайларынын тарых, адабий китептеринин программасына киргизилип, маданият искусствосунда 1916 жыл боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө шарттар түзүлгөн. Бул каргашалуу окуяны өз башынан кечирген акын жазуучулар белгилүү чыгармаларын жаратышты. Өткөн кылымдын 50 жылдарында ошол мезгилдеги саясий акыбалдан улам СССРдин аймагындагы ушул багыттагы улуттук көтөрүлүштөрдүн тарыхына кайрылууга чектөөлөр коюлуп, бирок тыюу салынган жок. Ушундан улам Кушбек Үсөнбаев сыяктуу кээ бир окумуштуу тарыхчылар бул тармак боюнча изилдөөлөрүн улантып, илимий монографияларын жарыкка чыгарып турду. Бул архивдик сүрөттөрдө 1916 жылкы көтөрүлүштөгү үркүндүн катышуучулары чагылдырылган. Сүрөттү ким тартканы, сүрөттөгүлөр ким экендиги, аты жөнү белгисиз. Сүрөт алаамат үркүндөн көп жыл өткөндөн кийин тартылган. Фотограф бул адамдарды ошол каргашалуу окуяны башынан өткөргөн күбөсү катары тарткан. Карагылачы бул адамдарды. Жеке тагдырындагы бул дүйнөнүн азап тозогу, ошол каардуу мезгилдин изи жүздөрүнө өчпөгөн мөөр болуп басылып калган. Миң жылдап келген тарых жолунда улуу кыргыз каганатын түзгөн түпкү ата-бабаларыбыз бир убактарда жеңиштердин үстүндө турса, кайсыл бир учурларда жеңилүүгө учурап, туш-тушка чачырады. Мындай окуялар байыркы улуу элдердин тарых жолундагы мыйзамдуу нерсе. Ошол себептүү байыркы кезден кыргыздар жеңиштердин үстүндө даңазаланып, жеңилүүнүн ызаасына чыдап, өткөндөн сабак алып, кек сактоодон алыс болгон айкөлдүгү менен айырмаланган. Кыргыздардын улуулугу да, жөнөкөйлүгү да ушунда. Алар каардуу мезгилдерден, кыйын алааматтардан өзүн сактап, кайрадан жаралып турду. Ал эми кылымга арыткан, каргашалуу 1916 жылкы окуя жогоруда айтылгандарга далил. Эбегейсиз зор державанын кыйрашы менен көп муундар эңсеп келген эгемендик,
Кыргызстанга тынчтык жол менен келди. Бул ийгилик эркиндик үчүн күрөшкөн 100 миңдеген ата бабаларыбыздын төгүлгөн канынын кайтарымы менен түптөлгөнүн унутпашыбыз керек.